Берүүбүздү улантабыз. Беларусь Украинага, Польшага жана Балтика өлкөлөрүнө күйүүчү май транзитин токтотту. Белнефтхим компаниясы кырдаалды форс-мажор деп баалап, Орусиядан ташылган мунайдын сапаты нормасынан 100 эсе начар экенин билдирди. Минск менен Москванын ортосундагы жаңы мунай согушу тууралуу Зейнеп Мартбек кызы баяндайт. Беларусь тараптын баасы боюнча газ куурларына 700 000 тонна мунай түшүп, бул сапатсыз мунай Мозырск мунайды кайра иштетүүчү заводдун кымбат баалуу жабдууларын иштен чыгарган. Ишкана келтирилген зыянды $10 миллион баалап жатат. Беларусь менен Орусиянын мунай жаңжалы Орусиялык мунай чөйрөсүндөгү салык системасындагы өзгөрүүлөргө байланышкан. Бул өзгөрүүлөрдөн Беларусь 2024 жылга чейин $10 миллиард жакын акча жоготот. Орусия өнөктөш мамлекеттердин алкагында Беларустан терең интеграцияны талап кылса, Минск муну Кремлдин Беларусту Орусиянын курамына кошуу аракети катары баалап жатат. Я уже давно ставил задачу. Мен көптөн бери бул тапшырманы коюп келе жатам. Биз муну чечишибиз керек. Биз мунайды Балтика боюндагы порттор аркылуу жеткирүүнүн альтернативалык жолдорун ачышыбыз керек. Эгерде литвалыктар даяр болбосо, латыштар менен сүйлөшөлү. Мунайды сатып алып, Новопавловск мунайды кайра иштетүү заводунда кайра иштетип, Балтика боюндагы республикаларды камсыздасак болот. И обеспечивать Балтийские республики. Беларусь Балтика өлкөлөрүнө мунай транзитин камсыздагандан тышкары, Украинага 50% ашык күйүүчү майды жеткирет. Өлкөнүн статистика комитетинин маалыматына ылайык, Беларусь Украина менен мунай бизнесинен жыл сайын $2 миллиард жакын киреше табат. 2019 жылдын апрель айында Беларустагы эң таасирдүү ишкерлердин бири Николай Воробей Украин бизнесмени Виктор Медведчукка байланышы бар Германиянын жараны Анатолий Шеферден Прикарпат Запад Транс украиналык мунай ишканасынын 51% үлүшүн сатып алган. Бул ишкана дизель майын Мозырск мунайды кайра иштетүүчү заводунан чыгыш Европа өлкөлөрүнө жеткирүүнү уюштурат. Бул тууралуу украиналык Униан агенттиги кабарлаган эле. 1-июндан баштап Орус өкмөтү Украинага орусиялык мунайдын жана мунай азыктарынын экспортун токтотот. Бул санкциялар Беларустун Украинага мунай транзитине кандай таасирин тийгизери жакында белгилүү болот. Мунайды кайра иштетүү Беларусь бюджетиндеги кирешелердин негизги беренелеринин бири. 2015 жылдан бери Беларусь мунайды кайра иштетүүчү заводдорду жаңылоого $2,5 миллиард жумшаган. Бул жумуштар 2019 жылдын этегинде жыйынтыкталат.